Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушу кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан бул door өзү касиеттүү. Бул өзү энергиялуу door. Бул door өзү бул кылым 21-кылым. Ушул адамзаттын ааламдык түшүнүккө өсүүчү, ошол калыптануучу кылымы. Ушу кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй касиеттүү болгондуктан ушу касиеттүү кылымдын кабарлары, Кудайдан сунуш тапшырмалары кыргыз элине ар тараптан келип түшүүдө. Ушул эжеке агайындар алган ааламдык кабар, аян байланыштар жер адамын, улуттарды бир бүтүмдүккө, бир түшүнүккө өткөрүү үчүн гана берилип атат. Кыргыз бул ааламдан келген өкүл. Ушу далилдери ааламдык дастандары, ааламдык бир аттары, ааламдык бир улуу маданияттары, салттары, улуу жөрөлгөлөрү. Ошондуктан кыргыз дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде ушу 21-кылымда өнүккөн өзүнүн билими, саясаты, техникасы, каражаты өздөрүнүн башына ажал азап алып келген кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап иреттеп берилет. Мына чындыгында эле ошого келип такалып калды. Мына дүйнө элиндеги аты жөнү аныкталбаган орус уркуулар, адамзаттын жырткыч мүнөзгө өтүшү, мигранттардын көргөн күндөрү, мисалы дүйнөдөгү беженцтердин, качкындардын көргөн күндөрү кандай болуп атат. Бирине бири маани бербей калды. Ошо техникага таянып адам өзүнүн аң сезимин өчүрүп койду. Бүгүнкү күндө күнүмдүк жашоо менен ар кандай бир ишке, жаман адатка, адамдык сыпатка деле, ушу кудайлык сыпатка деле, кудайга деле бир жакпаган бир ишке барып атат. Мына ушундай мезгил келген кезде ушуну бир кыямат күндүн белгилери деп берилет. Кыямат күн толук топон суу каптап өтпөйт, бирок ушул кичи кыямат күнгө салыштырып элестетсе да болот дейт. Мына ошол кезде анан кыргыздын журт аталышы, кыргыз журту деп айтылышы, бул көрсө ошо кыргыз бир уютку. Кыргыз бул Кудай тараптан атайын бир сакталып турган, адамзатты уютуп калуучу бир журт, из. Ошо кыргыз чачырап кетерде көктөн буйрулуп, нур денелүү Манас ата пайда болуп, ошо курап журт кылып, таптап куш кылып бир түптөп кеткен. Ошо кыргыз журту бир жоюлуп кетпеш үчүн бир көктүн буйругу болгон. Андан бери ушу өнүгүп кеткен жок. Ааламдан так берилет. Өнүгүп кетпейт, жоюлуп кетпейт, уютку катары сакталып турат деп. Ошон үчүн кыргызчылыгыбызды эмдигиче жоготпой, ошо шаманчылыгыбызды, ырым-жырымыбызды, ошо ааламдык дастандарыбызды жоготпой, кайталап Кудай буйругу менен ар кылымда манасчыларын жаратып, ошол жаңыртып сактап келгени, ошо ааламдык дастан айтылган жерде тазалануу, ирээттелүү, өсүү, духтун бир көтөрүлүшү, өзүн таануу, кайра бир ушу касиетке бир калыптануусу болуп келген. Ошондуктан ушу 21-кылымда дагы Кудайдын буйругу менен кыргыз элине ааламдан сунуш, тапшырма
буйрук берилип бүгүнкү күндө Кыргыздан чыккан бир ыйык адамдар ошол касиетке, ошол улуулукка калыптанып, ошол милдет кызматын аткарып баратат. Ушул табык илимдин эң чоң максаты, менин максатым, Кудайдан берилген илимдин максаты, Кудайдын максаты адамзатты улуулукка алып өтүү. Ошо медицина айыктыра албаган дарттан куткаруу, саясатчылар таап бере албаган жолду таап берүү, ошо каражатка, көрпендечиликке түшүп кеткен деңгээлден чыгаруу. Ошондуктан өзүңүздөрдү бош кармап, ошо мага WhatsApp'ка өсүп алган адамдар суроо кылышат. Ошо бир көрөрман суроо кылды эле, ошо энергияга кантип калыптанабыз деп. Ошо энергияга калыптаныш үчүн ошонун методикасын айтып бериңиз деп. Агарыш үчүн, нурданыш үчүн, касиетке калыптаныш үчүн, энергия жайгаш үчүн эмне кылыш керек деп. Ошонун методикасы. Бул абдан туура суроо. Жан менен тан бириккенде дух пайда болот. Мына, жан менен танды бириктиришибиз керек. Ошол духовный доор келип атпайбы? Руханий эмес, сыйынуу эмес, азыр жаратуу, өзүнө өзү ишенүү, жеңүү, жанагы жихад дегендей өзүн өзү жеңүү үчүн. Мына азыр адам жаңы доордо өзүн өзү жеңсе, жаңы доордо жашап кала алат. Өзүн өзү жеңе албаса, анда өлүп калат, ооруп калат. Анысы кандай ушул тан менен жанды бириктирүү. Жан өлбөйт. А биз тан менен жанды кысып келгенбиз, ас айтканбыз, жогойтконбуз. Анан аргасыз бир азыраак бир 3-5 сантиметрлик жан учуп кеткен. Анан тело өлүп калган. А жаңы доордун өзгөчөлүгү ушул болуп атат. Жан менен тандын биригип өлбөй калышында. Ушу жан менен тан бириккенде дух пайда болот. Дух бул алтын доорду куруучу күч. Дух канчалык бийик болсо жашоо жеңил, оңой болот. Менин сыйкырчылыгым ишенимдүү духум деп берилет. Ошол дух болбосо эч нерсе иштебейт жаңы доордо. Ошондуктан дух пайда болуш үчүн жан менен танды бириктириш керек. Ошол методиканын башы. Кайра энергия менен тан бириккенде көкүрөктө бейпилдик, бейиш пайда болот. Бул дүйнөнүн бейиши ошол. Ошондуктан бейиш оту деген жаңы түшүнүк, өлбөстүк пайда болуп атат. Ушуга калыптаныш үчүн, ушуга калыптансаңыз, сиз оорудан кутулган атасыз. Эски кыйынчылык, эски көрпендечилик түшүнүктөн чыккан атасыз. Көкүрөгүңүздө бейпилдик болуп калса, калган нерсе майда көрүнүп калып атпайбы? Ошон үчүн жанагы WhatsApp'тан суроо кылган иним өсүп алган адам экен, кубанычтамын, ушундай адамдар бар. Ошонун методикасын өтөлү. Колуңуздардан келсе, жатып алган эле да, ошо эфирдин маңдайына. Жастанып эмес, түп-түз эле. Үстүңүздү жылуулап, астыңызды калыңдап жатып алганың соң. Шарт болбосо, жок дегенде жөлөнүп отурганың соң. Жөлөнүп отуруп, жатып, ошо оорукчандар болсо деле энергия өтө берет. Кулак укпаса деле өтө берет. Ошо маңдайына алып келип койсоңуз. Себеби энергияга толгон адам энергия өткөзүп атат. Методикасы. Ошо жөлөнүп отуруп, жатып. Анан ушул тегерегибизде энергия бар, көзгө көрүнбөгөн, өтө көп түрү. Эгиз энергия. Мына санап берейин. Эгиз энергия, окшош энергия, улуулук энергия, боштондук энергиясы, багындыруучу энергия болуп бөлүнүп кете берет. Ушул боштондук деген энергия өтө чоң энергия экен. Көкө теңир өзү боштондукта жүрөт экен. Ошон үчүн эгер керемет күчү иштейт экен.
воздух, духов возит дегендей аларда боштондукта жүрөт экен энергия. Периштелер тегерегизин баары эле энергия. Анан ушу мантра катары көзүңүздөрдү жумуп, оюңуздар менен ошо методикасы оң кол, сол колуңузду бошотуп, кыспай, буттарыңыздарды бошотуп, жан башыңызды, табарсыгыңызды, бел башыңызды, далы башыңызды, мээңизди бош кармап, анан ушу сенин жаның улуу дүйнөдөн келген. Ошон үчүн мен улуу энергиянын ээсимин деп, мен мына улуу күчтөрдөй эле бата чыгара алам, улуу күчтөрдөй эле багыт бере алам, улуу күчтөрдөй эле керемет сыйкыр иштете алам. Мисалы мен ошо улуу энергия жеткен адам. Ошондуктан мен ушу эфирден сүйлөп атканда улуу энергия өтүп аткан ошол. Кээ бир адам эстедим дейт, буту колум чымырады дейт. Анысы кандай деле сиз деле мага окшош адамсыз. Бирок калыптанышыңыз керек. Калыптануунун жолу ошол. Дене башыңызды бошотуп, мен улуу энергиянын ээсимин деп денеңизди бош кармаңыз. Мунун коркунучу жок. Мына адамдын жаны ааламга кеткенде улуулук өтөт экен да. Балага караганда ата улуулук өтүп алды го. Күчтүү, аң сезими бийик. 6 катар ааламды көздөй жан көтөрүлгөндө. 6 катар адам аалам кайрылы адамдардын жанынан куралыптыр го, арбагынан, рухунан. Ошон үчүн жайсаң ата жашап өткөн жерде мына ааламдан байланыш берип аткандын баары эле, багыт берип аткандын баары эле. Ошол сыяктуу эле мен улуу энергиянын ээсимин деп денеңизди бош кармап, ошо боштондук деген энергия менин турпатымды бийлесин деп өзүңүздү аябай бошотуп, кресло болсо чалкалап отуруп, диванбы, жөлөнүп отуруп, бала чаканы майдалатпай, телефондорду өчүрүп, эчтекеге алаксыбай. Сизге азыр жан керек, сизге таң керек. Доордун талабы ушул азыр. Сизге ошол уруш болсо, бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей ошол энергия деген ошолор келип жайгашат. Ал жайгашканда сиздин жүзүңүз нурданат, ден соолугуңуз чыңалат, калыптанасыз улуулук сыпатка, мына арбайлык сыпатка, периштелик сыпатка, кудайлык сыпатка, жаратуучулук сыпатка периштелериңиз келет. Периштелиңиз келсе жолуңуз ачылат, ден соолугуңуз чыңалат, энергияңыз күчөйт. Ошондуктан бош кармап отуруңуздар. Андан кийинкиси калганы ошо ааламдык. Ааламдык бул ааламдан. Ааламдык дастан бир кыргана бул дастан. А дастан айтылган жерде чоң ирээттөлүү тазалануу болуп атса, бул ааламдык. Илим айтылган жерде, закон айтылган жерде андан да чоң энергия иштейт. Андан арынан утурумдук эмес, улуу сөзгө өтүп кете бериңиздер. Мына ошол улуулук сүйлөнгөн сөздө жерде улуу күчтөр кызматта болот. Ар кимдин тилегине, кудуретине, касиетине калыптандыруу касиети ыйгаруу болот. Методикасы бул. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат мына. Мен химиядам, арбайлар менен мен антташып алгам. Алар физика мына аба аркылуу барат. От, суу, таш аба аркылуу барат. Көкүрөгүңүздө операция жасалат. Көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Ушул биздин бүгүнкү тема. Ошо так берилет мына. Ушул жерде аял эркек деген жашоо болгон экен мурун. Ак кара аял эркек иниян жашоосу. Анан азыр ошо арбай, периштелик, инопланетандык, эми инопланетан деген арбай. Могу чексиз аалам инопланетан болуп жерге түштү. Эми бул ошо жалпы дүйнөгө түшүнүктүү үчүн. А биздин тилде арбайлар жерге түштү десек болот. Эмнеге дегенде адамды өздөрүнүн деңгээлине өстүрүү үчүн. Алар энергия болуп түштү. Тегерегибизде. Ошондуктан аалам күчтөрү жерге түшүп, илими, энергиясы түшкөндөн кийин адамдын чыгарган мыйзамы, саясаты, кабыл алган закондору адамзатка ажал, азап гана алып келип атат. Аалам мыйзамы жеңди. Эми эмне кылыш керек дегенде, мына азыр дүйнөдө кеп кылып атат. Табияттын кырсыгын токтотушубуз керек дейт, коррупцияны жоюшубуз керек дейт.
дагы бир күндүк маселени каражат болуш керек, экономика көтөрүлүш керек дейт. Эч кандай болбойт. Эмнеге дегенде, адамды өсүү болсо, анан коомдо өзгөрүү болот. Табият ошондо тынчыйт, ошондо экономика көтөрүлөт. Ансыз эч кандай нерсе болбойт. Эң биринчи адамдын өзүн өстүрүү керек. Өстүрүү деген бул улуулук сыпатка калыптандыруу керек. Мына улуулук сыпатка калыптанган кезде анан улуу сыпатка ээ болуп калып атасыз. Улуу күчтөрдөй көз карашка өтүп алып атасыз. Улуу маданиятка ээ болуп алып атасыз. Улуттарды бөлбөй эле, бул Кудайдын жарандары экен деп мээрим төгүп, жаман адам жок экен, жан дүйнөсү эле жарды адамдар бар турбайбы деп калып атасыз. Ошо кезде улуу күчтөрдүн каалоосу ошол болуп атат. Анан алар сиз менен иштешкен атат, сизге мээрим төккөн атат. Ошондуктан эң биринчи маселе адамзатты өстүрүүбүз керек. Эми кайра ошо өстүрүү үчүн дин жардам береби? Жок. Ал рамкага салып коюп атат. Тетирисинче мусулманбыз, капырбыз, акпыз, карабыз. Өлүм бар деп атат динде. Өлүм жок нерсе, өлүм жок нерсе. Пешенең ушуну жазып койгон, Алла ушуну айткан деп атат. Демек дин менен адам өспөйт. Өсүүнү издейли. Техника менен батыштын жетишкендик бир цивилизациясы менен адам өсөбү? Өспөйт. Кантип дегенде мына өлүм сырын таппай атат, рак ооруну таппай атат, ааламдан так берилип атат. Рак оору эмнеге пайда болду дегенде, чексиз алаалам энергия болуп жерге түштү. Аны аргасыз адам дем алып атат. Ичине энергия кирди. Эскиче кысылгандуулук эмоция менен жүргөндө эле энергия тээп атат. Шишик, бирсик, жара, кан менен айланган организм ууланып кетип атат. Мына бул жерде так эле. Андын кутулуунун жолдору бар кайра. Өпкө карайганда эмне болуш керек? Боор ооруганда эмне болуш керек? Рак оору пайда болгондо эмне болуш керек? Мына батыш өнүккөн техника, медицина демек таба албайт экен улуулукку өстүрүүдө. Кайра эле мына 6 катар аалам, инопланетан же Кудай жөнүндө техника тактап атабы? Тактаган жок. Марска канча миллиард доллар жумшап учуруп атышат, эчтеке тапкан жок. Мындай көрүнүш катары бул жерде табыгы илимде так берилди. Инопланетан же жана летающий тарелка же болбосо табиятты кырсыктырып аткан бул энергия, бул жөн эле ааламдык күчтөр экен. Аны кыргыз жөн эле жанында жүргөндөй эле, бай булактын ээси бар, бул үйдүн ээси бар дегендей эле ишенимде иш алып барып атат. Ошондуктан кыргыз улуу аталган ушул болуп атат. Улуу кыргыз, улуу журт деп атканыбыз ушул. Улуулук сыпат болгон кыргызда деп. Улуулар эле болсун десе эле болгон. Улуулар эле тескеп койгон, а бирок улуу сыпаттагы адамдар жок болуп атат азыр кыргыз жергесинде. Энелер, аталар, агалар техника менен өзгөртүп алган, көз карашка алдырып алган. Анан эми ушу ааламдык байланышта ойлонуп көрсөм, мына эртөштүктү эгер окуган болсоңор, сокосун минип сок билигин камчыланып жескемпир эртөштүктү кубалашып жер астына алып өттү деп кетет. Анан кээ бир адамдар түшүнүп келген, башка материкке, деңиздин аркы өсүнө өтүп кеткен. Жок. Ошол жер жашоодо эмне болуп атат? А жерде бир көктөөнүн же хандын кызы эртөштүккө ашык болуп алып кел деп аттын башындай алтын берген болот жескемпирге. А жерде ошол кысылуу, а жерде ошол бир таска уй кайтаруу, бир көрсө бул 7 катар жер деген могу көрпендечилик ылдыйлап кеткен деңгээлибиз. Мына тибеттик кыргыздар айтат эмиш, силер элестей ичип алгансыңар депчи. Анысы кандай ошо 7 катар жер деген көрпендечиликке түшүп алганбыз. Анан ошол жер жашоосунан көтөрүлүп өйдөлөш. Ал ошо өйдө түшүнүктө кыргыз жашаган болуп атат ошол убакта. Көкөтай атамдын убагында, ошо Бокмурундун убагында мисалга карасаңыз. Анысы кандай биз да азыр 7 катар жерге түшүп алдык да.
аябай түшүнүгүбүз пастап кетти. Түшүнүгүң пас болсо сен көрүнө эле нерсени көрүп атасың. Көргөндө да көрпендеге айланып кетип атпайсыңбы? Такыр эле соттошуп, жамандашып, убалга деле карабайсың, соопко деле карабайсың, Кудайга деле карабайсың, өзүңө деле карабайсың. Эмнеге жаралып келгенин билбейт адам бүгүнкү күндө. Көрдүңүзбү мына? Ааламдык ошол дастандар бул ааламда шунун философиясы деп берилет. Ошондой эртештик. Ошо жер жашоосуна түшүп алганда арыстанга жардам берип атат, тикенек кирип сууруй албай атса. Кумурсканын уйугу өрттөнүп атса, өчүрүп атат. Кийин ошонун баары жардам берип атат. Кумурска келип, көктө тарууну чачып, эртештиктү ушуну терсең анан кызыңды берем деп атат. Сыноо берип атпайбы? Кызымды алып кетиш үчүн деп. Анан ошондо кумурсканын атасынын баягы куткарган. Бутун күйгүскөндө анан кумурскалар келип, анан тарууну терип, анан бир таруу табылбай калды дейт. Анан кечиги баягы бир буту жок кумурска тарууну алып келди. Бул эмне деген түшүнүк дегенде? Ошо көктөөнүн эртештикке берген убадасын аткарса дагы кайтпай койгону, баягы сөзгө турбай койгону. Ошо бүгүнкү күндө болуп атат да, адамдын деңгээли түшүп кетти бүгүн. Сөзгө турган эч ким жок. Кайра эле ошол ааламдык философия, ааламдашууга өтүүгө бир философия болот, ааламдык дастан делгени. Ошо кумурскага да жардам кылсаң, карасаң кийин эртең пайдасы тиет дегени. Арыстан менен күрөшөсүң дейт. Ошол кезде эми ошол эртештиктин өзү. Анан ошол кезде арыстандын муртун өрттөсө арыстан пайда болуп атат. Анан ошондо айтып атат. Ал көктөөнүн арыстаны жатакта эти калган бир жашып деп. Анан боштондукта жүргөн арыстан жеңип берип атат. Карасаңыз, ошондо жети катар жер дегендей биз да ошо өтө пастап алдык. Деңгээлибиз түшүп кетти. Улуулук сыпаттагы адам жок, сүйлөшө өргө адам жок. Анан сен жөнүндө сын коет, бирөөнү жамандайт. Мындай жанында отурушка туура мүмкүн эмес. Анан ошо карарган адам анан кандай улуулук өтө алат? Ал кандай касиетке калыптанат? Анан ошол адамдардын ою менен анан табият бузулуп атпайбы? Бүгүнкү күндө эң биринчи табиятты сактап калуу үчүн адамзатты өстүрүүбүз керек. Анан өнүгүү, анан өзгөрүү, анан өсүү, анан каражат, анан ушу улуу маданиятка жараша улуу саясат болгон атат. Урматтуу боло журт. Ага батыштын техникасын алы келбейт экен. Ага эски диндердин жардамы тийбейт экен. Ага ааламдан түшкөн гана акыркы ушу 21-кылымдын талабы, сунушу, тапшырмасы гана алып келет экен. Бул чындык. Ушул YouTube'дан, Турциядан, Россиядан, Кыргыздын жарандары мындай рахмат айтып, подписка деп коет экен, эми биз жерден көчүрүлгөндө эле ушу барып түшүп калат. Ошол подписывайся деп алып, анан рахматтарын айтылат. Ошо ааламдык илимде да так берилет, кабарда. Кыргыздан кыздар көп төрөлөт дейт. Анан ушул бейиш деген жашоо башталып атпайбы, Кудай буйрса. Ошо бейиштин техникасы батыштын элчиси. Батыштын техникасы бейиштин элчиси. Мына ушул жан дүйнө өскөндө эле адам бейишке өтүп атат. Ошо жанада айтып өттүк, энергия, мына тегеректеги энергия менен тело бириккенде жан дүйнөдө бейпилдик болуп атат. Бейпил болгон адам эчтекеге кейбейт, демек оорубайт. Кейбеген адам демек карыбайт, карыбаса демек өлүм жоюлат. Анысы кандай ушул эфирди ошо кыргыз кыздар, агайын туугандар ошо чет мамлекетте жүргөндөр угат экен дагы анан ошо өз чөйрөсүнө тилди үйрөнүп алды да. Кореячабы, турчачабы, америкачабы дегендей, англисчеби, орусчабы, анан тегерегине энергия өткөрөт дейт. Караңызчы мына. Дүйнө эле ушу кандай болот дегенде эле ушундай ачык да бул. Анан анда өзгөрүү болот. Урматтуу боло журтум. Ушу биз жан
танды бөлүп алышыбыз керек. Оң калпталык менен жатчы деп коет кыргызда. Ал эмнени билгизет дегенде, о дүйнөнү билгизет. Оң бутуң менен кир, оңолоп сүйлө деп. Сол бул жердикти билгизет. Анысы кандай ушу жердик танды сол кылып, ички жанды, арбайды, могу энергияны, нурду оң калалычы. Ошондо оң жакка кетсек эле оңолгон атабыз. Нурдансак, энергиябыз калыптанса, жан дүйнөбүз өссө эле каражат болгон атат. Улуулук сыпатка калыптанган адамга өзүнө окшош адамдар, өзүнө окшогон темалар, саясат, өзүнө окшогон чөйрө, ошо өзүнүн улуулугуна жараша ырыскы пайда болот. Ниетиңе жараша күн көрөсүң дегендей. Мен ишенем, бул түш аян чындык болуп аткандан кийин, бул ааламдык закон, бул чындык. Бул кандай айтылса, ошонун баары керек болсо жылына чейин жазылган, аткарылып баратат. Мен ишенем ушул кыргыз дүйнөнү башкарат. Эмнеси менен? Касиети менен. Ошондуктан эски түшүнүктө жашаган эл, ошол адам, ошол жер ар тараптан кырсыгат. Келиңиздер, жаңыланалы. Мына адам азыр жаратуучулук өтпөсө, эски түшүнүк менен жашаса, кырсыгынан, кыйынчылыгынан, өлүмдөн, сыноодон кутулбайт. Мына бул жерде 27 кырсыкты берди Кудай. Жаңы улуулукка өсүү үчүн. Кырсыкпаган адам жок. Азыр ар бир жаныбар адам кырсыгат. Улутуна, жынысына, жашына карабай. Мына ден соолугунан, ишинен, кудурет керемет касиетинен, пикир келишпестиктен, өңүн өтө суук көрсөтүп калат. Пикир келишпестик пайда болот. Ден соолугунан операция болуп так берилип кете берет. Мына ушул төрөтүнөн себепсиз чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү кунсуз, өтүмсүз болот, бала чакасынан, ооматынан, бийлигинен, байлыгынан, кээ бирлердин үндөрү кулат, кээ бирлерине түшү иши бузулат. Бир эле кырсыктан эмес, бир адамды санап келсең, 6-7 кырсыктан кырсык. А бул эмнеге кырсык берип атат дегенде, улуулукка калыптан. Ошондо адам жаратуучулукка өтпөсө деп берилет. Демек, сыйынуу бүттү, сурануу да бүттү. Тетерсинче азыр жаратуу, жасоо, боё, өзүн таануу, улуулукка, сыпатка. Ошон үчүн Кудай илимин берди, улуулукка өт деп. А улуулук эмне дегенде, кайра эле мына арбайлык сыпат. Болгон бул Кыргызда. Ал калып айтпайт, арбай, багыт берет, өзүмчүл болбойт, күнүмдүккө карабайт. Мына Манас бабамды пир тутсак болот. Душман каптап келсе жатып алып атат. Ойгото албай башкасын шай кетип. Ал билет энергия жеңерин, ал касиет жеңерин, мисалга. Өлөрүн билип деле кечирип коюп атпайбы мисалга. Коңурбайды. Кийин келип бир азап башына тиер. А көрсө бул ааламдык программа экенин эле билген. Аны үчүн өлүм деле жок. Караңыз. А биз болбоско тим эле күйүп, бышып, соттошуп, оттошуп, чабышып, кыргындашып, сүргүндөшүп эле калып атпайбызбы? Мына майдалыгыбыз, арбайлык сыпат бул Кыргызда болгон, улуу адамдарда болгон, өзүмчүл болбогон алар. Баласын тескеп атпайбы, сенин баарыңан жогуң жакшы депчи. Карачы мына калыстыгын. Ал атанын сөзү ок, эненин сөзү ок. Сен өлүп калсаң, энең бирди тууп коймок деп атпайбы. Сенин зыяның мага тийди, элдин, жердин, ааламдын, арбайдын астында мени уят кылдың. Карачы тескегенин. Азыр болсо балабызга болушабыз, келинибиз менен кудалашыбыз, Кудай буйруган куда менен жамандашып атабыз. Назарынан калдык, келин кетти, келгин энергиянын баары кетти. Бая жомокушуп, жакыр жашоого түшүп калдык. Ар бир адамда жана канча бүткүрсө ошончо кут кирет дегенде болуп атпайбы? Ар бир адам өзү бир чоң энергия болуп атпайбы?
энергия носители болуп атпайбы? Ар бир адамдын көктөн бурулган ата теги арбагы, Кудайы, жөлөмөгүчү болуп атпайбы? Мына ошондон биз кыйрап атабыз да бүгүнкү күндө. Жерге түшүп болуп атпайбызбы жана 7 катар жерди көздөй көрпендечиликке анын дагы бир такыр бүткөн жерине. Улуулукка калыптаныш керек азыркы күндө. Кудайдын да каалоосу ошол. Менин да каалоом, көк асмандын да арбайдын да каалоосу ошол. Ошол жерге түшүп, анан илимдин такырында эң башкысы адам атадан таркаган адам заттын инопланетан деңгээлге өсүүсү болуп берилет да бул жерде. Аягында адам инопланетандай эле мүнөзгө калыптанып калат. Инопланетан деген эми арбайдай. Ошондо алар үчүн мынау жашоо жомок экен. Өлүм жок нерседе, жөн эле тагдыр алмашуу. Мына азыр сен өлбөй жарал. Өлбөй жаралуу үчүн мына адам улуулукка өсүп аткан кезде кадам сайын удаарлар болуп турат. Табияттан, жакындан, турмуштан муну таккай кайталап келем. Муну кайталап эш керек. Ар бир могу кырсык сени өстүрүп барайтат. Өспөсөң, мына эн ата деле урунуп берине анан атага бала болот да. Бир жолдорду басып өт. Болбосо өспөйт да. Ошол эле өсүү, ошо менен сиз кыйналып, кырсыгып түшүп кетпеңиз. Ошол эле стресс болуп кетпеңиз, нерв болуп кетпеңиз. Бул мени кайрап, курчутуп иштетип атат, өстүрүп атат деп түшүнүңүз. Эң башкы кызык нерсеси ушул. Бул жомок эмес, бул чындык. Кыргыз эми мындан ары боёко шенет, жомоко шенет деп так берилет ааламда. Кыргыздын духун көтөрүп, боёп жаратпасаң эч кимге баш ийбейт. Боёп атканыбыз эмне? Кыргыз чындап эле сиз улуусуз. Эгер тегиңиз түбүңүз кыргыз болсо, сиз улуусуз. Улуулук касиет сизде бар. Кичине эле жанагы ошо эртештик жерге түшүп кетти дегенде эле жерге түшүп кеттиңиз. Аны кайра ушу эртештикте алып карагуш эртештикти жутуп алып чалажан болуп жатканда, анан кусса деп туруп эле анан эле чүчкүрүп эртештик күчкө толуп атат. Ошондо алып карагуш ааламда жүрүп атпайбы? Ааламдык түшүнүктөгү адам эле азыр адамзатты сиңирип койгон атат да. Ошо жутуп алды дегенде бул жерде да так берилет. Бир өскөн адам эле эгиз энергияны алып жүргөн. Адамзатты жутуп алат да кайра кусуп коет деп. Чындап эле мына улуулукка өткөн адамдын ушунчалык энергиясы иштейт, адам тез эле өсүп кетет. Ошол ааламдык дастандар, ааламдык философия өсүүдө. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, сиздер алып карагучсуздар. Сыпаты кыргыздын алып карагуч деп берилет ааламда. Кабылан жолборс деп берилет. Кайтпас деп берилет. Сиздердин сыпатыңар ушундай. Сиздер энелер умай энесиздер. Иштеген го умай энелик. Сиздер обо энесиздер. Сиздер керек болсо караңгы күчтөрдүн энеси сиздерсиздер. Обо эне деп берилет. Сиздер энелер жер энесиздер. Жер эне кандай көтөрүмдүү. Бейиш. Жаратуучу. Адамдын өлүгүн көмүп алат. Тирүүлүккесинде мөмө жемиш берет. Сиздер өзүңүздөрдү ушинтип жаратыңыздар. Чындап эле ушундай деп берилет. Кыргыз өзү шамбала деп берилет ааламда. Мына мен таң калдым ушу көп адамды изилденгенине, эмгегине, адамзат үчүн күйгөнүнө, изилденгенине, иштегенине, китеп жазганына карап баа берип сый кылып калдым. Мурун менде андай ой жок эле. Бул өсүүдөн экен. Темирбек Токтогазиев ушу Манас телевидениянын директору. Шамбала жөнүндө китеп жазыптыр. Тибеттик кыргыздар деп. Анан ошо изилденип окумуштуулардын ар кандай бал китептерде берилген. Ошондо Шамбала жайгашкан, же Шамбаланы тапкан адам башчы Гитлерди издеген экен, Сталинди издеген экен, дүйнөнү бийлеп калат деген бал китептерде билдирүүлөр бар экен. Кайра мына ошо 2014-жылы улуттарды бириктирүү үчүн
Могу көрпендечиликтен чыгаруу үчүн Арыстан Алайга чоң кереметти сактап келген Шамбала деген ат дагы жан дагы берилди дейт. Кайра эле ал бир энергия, жан. Ооба, бул Шамбала, бул шамчырак экен, адамзатты алып өтүүчү. Бул от бала экен. Ал эми, конечно, Гитлерди же Сталинди же да бир президентти ичип кетпейт. Ал өзүнүн условиясын айтат. Тетирсинче адамзатты улуулукка калыптандыр. Техникаң, каражатың, саясатың, министрлериң ошого иштесин деп. Ошол мамлекет анан түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт. Карасаңыз, ошол бал китеп, ошол изилденген илим азыр кайра чындыкка мезгили келгенде чыгып атат. Ал убакта эмес, азыр мезгили келди. Мына эгер ошо ааламдык касиет менен дүйнөнү кыргыз башкарбаса, анда дүйнө эли бири-бирине багынбай атат да бүгүнкү күнү. Бирөө каражатына, бирөө бир куралына таянып атат. Көчөдө балдар ууру болуп кетти, кыздар жолдон кайтты. Ааламдык бир улуу рахатка өтө албай, отурумдук рахат менен көп адам алкеш болуп кетти, жолдон тайып кетти, эркекке эркек мамиле кылып калган, аял менен аял мамиле кылып калган мезгил болуп калды. Демек, энергия гана башкарат эми, энергия. Ошо бир адамды жазап, көкө теңир өз кереметин берип, керек болсо ошо кийип алып, дүйнөлүк кризистен чыгарат дейт. Эми ушу 2 күн болду, өтө чоң энергия кетти. Аалам күчтөрү ишке түштү. Эми эсеп чот катуу башталат. Түшүмдө түш аянда. Бул адамзаттын жолу. Айылдаш бара бар эле, аты Белый деп койчу элек. Ошо Белыйды Атамбаев соттогон атыптыр. Атууга. Бир эле күнү бар экен да, бүгүн соттосо эртең атылат экен. Ошол мен актоочу экенмин. Ошо Белыйды актап атам. Актасам, менин ошол далилдерим жетет экен. Бул эмне деген сөз? Ошол ичинен агарган, көңүлү жакшы адамдар сакталып калат деген түшүнүк. Ошондо Атамбаев Кудай болуп чечилет да, аалам күчү болуп. Анткени бийлиги жүрүп атпайбы? Өзү бир кайтпас, көп нерсени жеңген бир адам го. Анан кайра Атамбаев сыз жерге жатып калыптыр. Анан жүрүңүз, мен сизди мончага алып барып бир ысытып, сизди акташым керек экен дейм. Анысы кандай бир жерде ушу берилет. Касиеттүү мына илимди кабыл алган адам ушу 133 бетте так берилет. Улуулук мыйзамын билген адам улуттарды бириктирип заманды жетектейт дейт. Азыр ошо адам жаратуучулукка өтүп кетти. Сиз да көчүрмө болуп кетсеңиз, кыргыздыкка дүйнө эли биригип кетет, улуулукка калыптанып кетет. Бул бир эле адам эмес, мунун көчүрмөлөрү көбөйөт. Ошондо жанагы Манас бабамдын убагында дүйнөнү кыргыз бийлеп жатыптыр деген бул чындык. Кайра ошол заман келет, кыргызчылык бийлейт. Ушу энергия бийлейт, ушу шаманчылык бийлейт. Чында ошол кайра кыргыз дүйнөнү бийлейт. Энергиясы менен, касиети менен, кайып илими менен. Улуулук сыпаты менен, улуу күчтөрдөй сыпаты менен. Мисалы мына торнадоны кандай жүрүп атат? Улуу күчтөр жүргүзүп атабы? Демек, ал табияттын ээси кайра ким? Кыргыз. Анан ошону керемет иштетип билген кыргыз кайра. Анан ошондо кыргыз чаттар коюлабы? Себеби энергияга карайт да. Энергия болсо, анан ошол жерде бийлик жүргөн атат. Ошондуктан улуулукка калыптаныш керек. Жашоонун сырын көкө теңир бир адамга ыйгарат мына, ыйгарды. Эң башкысы ушу бир адам жасалып алса, ал жеңил экен да. Мына мен билген. Бул жерде так берилет. Арыстан Алай адамзаттын алтын казынасы, жүрөгү, бышкан ашы, ооматы деп. Мына бышкан ашты сиздерге берип атам.
Ушу бир адамдын сиңирип алуусу, калыптануусу, агаруусу ушу чоң маселе болуптур. Ушу улуулук сыпатка отуруусу, караңгы дүйнөдө бир такка отуруусу, дүйнөнү бийлөөсү ошол бир чоң маселе болуптур. Эми мунун көчүрмөлөрү көбөйөт. Бул чындык. Өткөн эфирде айттым эле. Кыргыз журту тез ордуна отурбаса улуулук сыпат менен батышты бороон каптайт, банкрот болот. Экономикасын экология менен өчүрүп салабыз деп. Өткөндө көрдүңүздөр ошо батышта болгон бороонду 300 км/саат менен кеткен. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз? Президент постко келгенде түшүмөйбүз да. Шаарды тунук көл басып, анан көлдө элдер сүзүп жүрөт. Өзүбүз дагы төстүк деп билдик. Анан бул жакшы түш го деп ойлодум да өзүм. Аябай жакшы түш экен. Сиз өзүңүз касиеттүү адам экенсиз, сиз жөнөкөй адам эмес экенсиз. Биринчи өзүңүздү баалап баалаңыз, абдан жакшы. Сиз өзүңүз жөн адам эмессиз. Президент келгени түшкө ушу могу биз айтып аткан ааламдык мыйзамдын жерге түшкөн экен да. Ошо жерге түшкөндө анан көл пайда болуп эл сүзүп жүрөт, бейкуттук дегени ушу суу информация кармайт дегендей эле суу таза болуп атпайбы? Ошо информация ошо жерге түшүптүр да, эл эми ушу мына өсүп атат. Facebook'тан өсүп атат, канча адам суроо жооп кылат. Мына эфирден өсүп атат, ошо YouTube'дан керек болсо ошо жер-жердеги өсүп атпайбы? Ушуну бериптир. Эми ушу бейкутчулук болот, өсүү болот да, жакшы да ошо эртеден бери улуулук өтүп алса, тынчтык болот да. Дүйнөнү багам деген адамга Көкө Теңирден эң кереметтүү калория энергия келет, шарт түзөт. Мына караңызчы, аалам сырын тааныган адамды Көкө Теңир кийип алат, дүйнөлүк кризистен чыгарат. Анан бир жан дүйнөсү жарды мусулмандар бар, такыр башын бир байлап алган. Анан Арсаналай Кудай болуп алды дебеңиздер. Ал жөн эле энергия келди деп түшүнсөңүздөр, Кудай өзү эле ордунда. Тетерсинчи азыр Кыргызга дагы, адамзатка дагы. Айнанай. Мен сага суроо берейин дедим эле. Сенин алдыңдагы эки китепти окуйм. Сүйлөбөрүм деди. Сенин алдыңдагы эки китепти окуйт эле, мантраны үйрөнгөн элем. Ошо мантраны эмне деп Куран айтышымды билбейм. Ошону сенен сурайынчы дедим эле. Мантраны эмне деп окуса болот? Түндө жатарда окуйм, эмне дешимди билбейм. Жакшы. Мына, урматтуу улуу журтум, ошол азыр ойлосок, адамга дагы, табиятка дагы, ааламга да өтө жеңил болуптур да. Мына инопланетандар эмнеге түшкөнүн сырын ачып берип койдук. Ааламга жеңил да. Эми бала чакасын кырсыктатпайт. Улуулук өтүп кетсе, арбайларга Алланын астында ата теги арбайлар жоопкер болуп атпайбы? Аалам жоопкер болуп атпайбы? Алга жакшы. Адам өсүп кетсе, табият бейишке айлангандат, бул жакшы болуп атат. Ошондуктан ошол кереметин берди. Биз ушул орунга отуруп туруп, анан дүйнөнү тегеретип келгенде, от суу таш арбайлар ушул ааламдык сыйкыр күчтөр Арсаналайдын сыйкыр абырасынан амал программалат дейт. Өздөрүнчө программалат кене дүйнөнү тегеретип келет, айласы кетет, экономикасы түшөт, эч баягы өнүккөн илим техникасы жардам бербейт. Сыйынган диндери жана пир туткан дагы эмне деген адамдары, байлары. Анан ошондо келип анан ордун алат, анан биз шарт окуйбуз. Ар бир адам улуу, арбай тирик, табият бейиш, бир мүнөзгө бир идеяга өткөндө анан жерене тынчыйт. Жана эжекем түш көргөндөй бейкуттук пайда болот. Мына ошол биригүүчү күч ошол Кыргыз кайра уютку журт. Апам суроо кылып кетти, ушу мантра деген бул эмне деп. Мантра бул өзү бизде азыр жаңы миссия бурулуп атпайбы мына адамга? Улуулукка өт, сен жарат депчи, боё деп. Ошол эскичиликти өчүрүү үчүн, жаңы нерсени көчүрүү үчүн ошо мантра пайдаланылат. Бул курал. Куралың болсо бир иш кыла аласың го. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы, журт атасы? Угуп атам, айтыңыз. Түзүндө жооптайын дедим эле. Бүгүн кызым уктап атып, түш көрүптүр да. Төрөп атып турмун дейт.
Gelinim, 2 kızım üçөөбүз тизилип алып төрөп атыптырбыз деп ошону жооруп берсең. Аябай жакшы түшү экен. Мурункусун жооруп өтөйүн. Ушул мантра деген ар бир адамга керек. Мисалга ушул эскичиликтен чыгып жаңыга отуруш үчүн ошо курал катары колдонулат. Бул ааламдан берилген. Ошо 2008-жылы, 12-15-жылы азыркы күндө да ошо мантра жазылып атат. Бул кандай дегенде мына: мен өзүмдү соттогонго, оңдогонго күчүм жетет деген мантра. Ошо эскичилигиңди сотто. Эже, апа, мына соттоңуз, ошо пендечилик, ошол майда түшүнүгүңдү сотто, оңдо. Ошого күчүм жетет десең, ошол соттолот, оңолот. Мен улуумун. Мен пенде эмесмин, мен периштемин. Көрдүңүзбү? Ошол эскини өчүрүү үчүн, жаңыны көчүрүү үчүн мантра кызмат кылат. Мен улуумун дегенде ошо улуу энергия. Менде эмоция жок. Эскиңиз өчүп атат, менде энергия бар. Ошон үчүн колдонулат мантра. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум, угуп атам. Алло. Айта кой, айта бер ушу. Көрөрмандар сразу эле сүйлөп кетсеңиздер угулуп атат. Айта кой, саламатчылык. Алло. Кийинки түштү жооруп кете берейин. Ушу урматтуу улуу журтум, бирибизге сыйыбыз аябай жакшы болсун. Эфирдин деле убактысы чектелүү, күтүп аткан, көрүп аткан адамдар да көп. Суроо болсо ушу сүйлө дегенде эле тез эле сөзүңүздү сүйлөп салсаңыздар. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, байке сизге суроо берейин дегенdim. Сиз өлүп кайра жаралганга ишенесизби? Жакшы. Жакшы. Андан кийинки ошол төрөп атыпмын деп атат. Кызым төрөп атыптыр деп. Бул аябай жакшы түш. Ошо төрөлгөнүң же болбосо түшүңдө бирөөнүн өлүп калганы, бул өлүп калды жакыным дегениң же өзүңдүн өлүп калганың бул өтө жакшы. Себеби бул өлүп тирилүү да. Мисалы бүгүн нерв иштетип, анан өзүңдү мындай жаратып, жасап, менин духум эч нерсеге багынбайт, менин духум эч ким түшүрө албайт менин духумду дегендей ошо өлүп жаралуу. Же ошол бир кырсыгып туруп, анан кичине баягы көз ачылып дегендей, өзүн таанып дегендей да. Ушул эгер түштө өлүм берилсе, төрөлүү болсо ошол наристедей көз карашка өтүп атыпсың, жан дүйнөң жаңырып атыптыр. Ошол көз карашка өт деп атканы. Андан кийин ушу көрөрманыбыз өлүп тирилгенине мен эми андай башыман өткөн эмес. Андайды уккан да эмесмин, ага мен ишене албайм, бирок адам азыр өзүн өлтүрүп тирилтиш керек. Бул ааламдык сөз да. Бул кандай дегенде эски түшүнүгүңдү өлтүр. Кайра жарал жаңыча. Жана эжеке мантра деген сөздү айткандай, ушу менде эмоция жок, менде энергия бар. Мен өлүм сырын таптым. Мен өлбөстүккө өттүм. Менин жаным менен таным бирикти деп мисалга ушунун баары эле ошо өлбөй жаралуу. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Биз сизге суроо берейин дедим элем. Урматтуу биздин президент Сооронбай Жээнбеков менен түшүндө болчумун. Мен кабинетине кирип эткемин, анан эме сүйлөшүп атырбыз, ишиңиздер кандай түгөт деп ошо жөнүндө кичине айтып берсеңиз. Жакшы. Кудай бар. Кудай эми көзгө көрүнбөйт, өтө бир чоң энергия. Кудай ушу кыргызча Куранда да так берилет. Кудайды мисалы Кулхоллох, Аллох самат, лам юлат, валам юлат деп берилет го мисалга да. Кыргызча Куранда дагы ошол Кудай эмне дегенде ааламды, аалам деген арбайлар жашаган дүйнөнү, табиатты, адамзатты башкаруучу улуу күч, жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин сөлөкөт чексиз кудурет деп берилет. Анысы кандай ошол Кудай көрүнүп атканы, президенттин көрүнүп атканы ошо Кудайдын көрүнүп атканы. Анан ошо президентпи, акимби, бир жогорку адамды көргөнүңүз ошол мындай Кудайдын, анын улуу кызматчыларын көрүнгөнү болот. Ошол Сооронбай Жээнбековго жолуктум, Атамбаевга жолуктум, же чапан берди, же машинесине түштүк дегендин баары эле ошол Кудай бир мээримин төккөнү,
Кудайдан ошо илим түшкөнү, мээрим төгүп атканы, өзүн мындай учурашып атканыңыз болуп атат да. Мына урматтуу журтум. Эң башкысы көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Ошо менин уулум түш көрүптүр да. Ошо уулум түш көрүп, түшүндө тиги мунун эки көзү көрбөй калат экен да. Анан мен больницага доктурга алып барсам эле, ошо бир ушунду сүзүп алат экен да. Ошо ушунду сүзүп алып эле анан ошо врач айтат экен, сен башыңды операция кылыш керек, бияктан болбой, Москвадан кылыш керек. Аябай жакшы түшү экен. Бул аябай жакшы түшү экен, эжеке. Уулуңуздун эки көзү көрбөй калып больницага барганы, анан бу жерден операция эмес, Москвадан булыш керек дегени, уулуңуздун өзүнүн могу жашоодо көз карашы жакшы болбой атыптыр. Анан ал врач деген, врач, медсестра бул периштелик энергияны алып жүрөт. Анан ошо Москва деген бул Россия болуп атпайбы? Орус эли бир ааламдык бир сыйкыр күчкө ээ болот да. Эгер ошо орус түшкө кирсе, бул өтө жакшы. О дүйнө ээлери болот. Ошондо мынтип айтып атыптыр, уулуңузду о дүйнөгө өз мындай көкүрөк көзүң ошо жактан ачылат. Бул дүйнөдө эки көзүңдү жапчы деп атыптыр да. Көз карашка алдырба деп атыптыр. Уулуңуз ошо көз карашка алдырып коюп атыптыр. Мындай бир көз караш дегенде мындай сүйүүгөбү, күнүмдүк бир нерсеге алдырып коюп атыптыр. Ошонуңду жап деп атыптыр. Ушундай о дүйнө көз карашка өт деп. Анан ушу кыргызга ушуга улай бир сөз. Кыргыз өзү сары болгон, көзү көк болгон деп берилет го. Деги эле теги түбү. Анысы кандай ушул табыгый илимди дагы ушу сары адамдар, ак адамдар өтө тез алып кетет да. А кара адамдарда так берилет. Мисалы, каранын жини келгиче сарынын жаны чыгыптыр деп коет го кыргызда. Ошол сары адам өзү бир мындай жеңил, көкүрөгү жакшы ак адам дагы, анан ошо орус эли дагы ошондой. Анан ошо чыныгы кыргызда ушу көзү көк, өзү сары болгон дегенде бекеринен эмес. Ошо ааламдык түшүнүккө өтө жакын. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, Арыстан. Угуп атам сизди. Алай, саламатсың. Мен сиздин башыңызда кийип турган калпактын оюусу эмне деп аталат? Жана бул калпакты кайдан, ким тарабынан кийдиңиз эле? Шуну айтып коюңузчу кыскасы. Рахмат. Эми ушу ар бир сөз чечилет экен. Калпактагы ушу бир кал бак деп берилет экен. Ушу багың сакталсын деп. Анан калпактагы бул бир асказоо деп берилет. Асказоодо өтө бир чоң чечилбеген чоң программалар бар экен. Мо адамдын корпусу бар экен. Баш, көкүрөк, буту кол дегендей. Анысы кандай жер энемдин дагы, табияттын дагы корпусу бар экен. Мисалы, таш. Бул ошо баш экен, ташка магия иштеп атпайбы мисалы? Адамдын да башында магия иштеп атпайбы? Ошол таш кайра эле ошол калпакты элестетип берилет да. Анан табияттын дагы ошо корпусу, биздин суубуз ошо кан экен, оттуу жер экен деп коет го. Адамдын ушу көкүрөгү өссө, табиятка бир чоң программа түшөт экен. Мисалы, ошон үчүн кыргыз табиятты башкарган ошо экен да. Ошо адам табият, кыргыз табияттын корпусун билген үчүн ошо табиятты башкарып келген экен. Ошондуктан бул калпакта бир чоң энергияны көтөрүп жүрөт. Эми бул калпакты былтыр батышка чакыргандан эле базардан сатып алгам. Анан бир өзүмө туштуктагы калпактар тигилди эле. Анан кичине эскирип кеткендиктен ошол эле базардан эле өзүм барып кийип карап алгам. Болбосо бир эми адамга карап оюусу бар деп берилет экен. Мага да бир оюуну чийип кеткендей болду эле бир бала. Ошого карап калпакта тиктиргендей болдум эле, бирок алар эскирип кетти. Анан көп деле ошол адам өскөндө баардык нерсе багынат экен. Ал кеп оюуда эмес экен. Ушуну билсек. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Түз эфир кетип ататпы? Кетип атат, сүйлөй бериңиз. Угуп атабыз сизди, айта бериңиз. Саламатсызбы? Саламат, жакшы. Мен түш боюнча суроо берейин дедим эле. Айта кой, тез-тез эле айт, убакыт аз калды. Түшүмдө деген көлдөн мен айтып атам, көлдөн үйүр менен жылкылар асманда учуп
асмандан учуп анан үйүрдүн арасынан бир жылкы асмандан түшүп эле короого көлдөн чыгып короого түшүп учуп түшөт. Жакшы. Ыраазымын. Ошо көлдөн жылкылар учуп чыкты деген бул ошо көл өзү, океан, көл, деңиз, мунун баары ошо ааламдык жанагы Манас дастаныбыз деңиздей дегендей, бул ааламдык илим дагы ошо деңиздей чексиз. Ошо ааламдык илим түшкөнү жылкы бул жөлөмөгүч болуп берилет. Мына бул жерде так. Уй, кой, жылкы жөлөмөгүчтөр болуп берилет. Ошол илим түшкөнү жөлөмөгүчтөрдүн да бир керемети ишке түштү. Анан ошо короого учуп түштү дегени ошол жөлөмөгүч. Адамда эмне болот? Ата теги арбай болот, анан жөлөмөгүч болот. Ошо жөлөмөгүчүңүздөр мындай кайтып келиптир. Периштелериңиз кайтып келиптир, жөлөмөгүчүңүз. Көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы? Мына урматтуу журтум, эң башкысы ошо адамзаттын улуулук сыпатка өтүүсү керек. Жана башта айткандай, гүл өскөндө түрү бар, түсү бар, жыты бар, ушундай го. Күл өсүп жетилмейин эч нерсе болбойт го. Анысы кандай урматтуу журтум, адам азыр өсүп жетилиш керек. Энергиясы чыгыш керек. Мына ошол ароматы, түсү дегендей. Ошол өсүү адамдын өзүндө өсүү болмойн, жашоодо өзгөрүү болбойт. Сиздин личный жашооңузда, жеке жашооңузда да өзгөрүү болбойт. Коомдо да өзгөрүү болбойт, табиатта да өзгөрүү болбойт. Адам өсүү керек. Өсүү бул улуулук. Улуулук кайра эле ошо арбайлык сыпат, периштелик сыпат, керек болсо ошо жаратуучулук сыпат. Жаратуучулук десе чочубаңыздар. Мына оорну дагы, ооматты да адам өзү жаратып атпайбы? Масын дагы, касын да адам өзү жаратып атпайбы? Өлүмүн да адам өзү жаратып атпайбы? Өмүрүн да адам өзү жаратып атпайбы? Мына өзүңдү өзүң соттогон, өзүңдү өзүң оңдогон өзүң болуп атпайсыңбы? Ошол сиздин оюңузду, жаман жакшы сөзүңүздү ишиңизде эмес, көргө жазаган ишиң эмес, сүйлөгөн сөзүң эмес, керек болсо көк асман, аба, аалам күчтөрү оюңду окуп атпайбы деп дем алганда оюң окулуп атпайбы? Ошондуктан өзүңүздү өзүңүз соттоп, улуулук сыпатка калыптаныңыздар. Бул өзүңүзгө керек. Мына турпат өзүңө керек, ден соолук өзүңө керек. Өзүң жоопкер болуп атпайсыңбы? Буну жасаш. Ашык май жебе, ашык сөз сүйлөбө, ашык деле бир нерсеге улутунба, урунба. Мисалга ашык дөөлөт баш жарат деп коет го кыргызда. Ошонун баары эле ашык ой, ошонун баары эле сизге дарт алып келип атат. Ошонун баары эле каралык алып келип атат. Ошонун баары эле бир тетири энергия алып келип атат. Ошондуктан периштедей тазарыңыздар. Мына мен 6 жыл, 7 жыл жаздым, бириеттедим, акча короттум, гезиттерге, эфирлерге, не деген гана. Москвага чейин барып келдим, ошо Кыргыз, Россия спасут весь мир деп. Аргам кетип, Останкинанын астына чейин бардым. Мисалы, канча адам менен, канча шествие, канча митингдер жазам. Ошентип атып, анан ошо периштедей таза мээримдүүсүң деп атпайбы акырында. Анан ошондон периштедей таза мээримдүү болгондо анан аалам күчтөрү сизге могу физика болуп, сен химия болуп, ошолор кызмат көрсөтүп атпайбы урматтуу журтум? Ушу көкүрөңүздөрдөгү кыштар, көкүрөңүздөрдө муздар, көкүрөңүздөгү ошо тозок түшүнүктөр кетсин, көкүрөңүздөрдү жаз, көкүрөңүздөрдө бейиш, жаркын мүнөз байырласын. YouTube'да ошо Арстанлай Кут деп көрсөңүздөр болот. Ошого подписчик болсоңуздар болот. Facebook'ta анан ошол анча-мынча түш жоорулар болсо менин WhatsApp'ым, WhatsApp деп коет экен, жеңил жооп бергенге 706 988 188. Ар бир жуманын 1-4 күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Ушу энергия өтүп, духуңуздар көтөрүп, ошо энергиялар үйүңүзгө периштелер байырлап эски түшүнүңүздөр артта кала берсин.